Шереметьево аэропортунда кыргыз жарандардын сабалышы боюнча кыргыз элчилиги билдирүү таратты. Маалыматка караганда 25-26 августта элчиликтин кызматкери Россия ички иштер министрлигинин Шереметьево аэропортундагы башкармалыгына барып, полиция жетекчилиги жана таксисттер менен сүйлөшкөн. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө жеке менчик күзөт ишканасынын кызматкерлери менен кыргыз жарандарынын ортосунда болгон мушташ туурасында кеңири маалымат алынган. Аталган башкармалыктын жетекчилигине элчиликтин териштирүүнү акыйкат жүргүзүп берүүнү суранган расмий кайрылуусу тапшырылган. Кыргыз жарандарына көрсөтмө берүүдө котормочулук жардам көрсөтүлгөн. Учурда окуя боюнча текшерүү жүрүүдө. Иш элчиликтин көзөмөлүндө. Мамлекеттик каттоо кызматынын мамлекеттик жана эл аралык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрдүн бланктарын даярдоо боюнча жарыяланган тендердин жыйынтыгы чыкты. Мамлекеттик сатып алуу порталындагы маалыматка караганда, Казакстандын Улуттук банкынын банкнотту фабрикасы мамлекеттик үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктүн бланктарын 50.430.000 сомго, ал эми эл аралык үлгүдөгүсүн 346.240 сомго даярдоону сунуш кылган. Башкача айтканда, бул ишкана мамлекеттик үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк бланктарын жасоодо эң аз сумманы сунуш кылды. Тендерге катышкан башка эки компания мамлекеттик үлгүдөгү күбөлүк бланктар үчүн бири 51 миллион сом, экинчиси 70 миллион сом деген сумманы көрсөткөн. Тендердин жалпы баасы 75 миллион сом болгон. Айдоочулук күбөлүк бланктарын даярдоону кайсы ишкана утуп чыкканы тендердик комиссиянын акыркы чечиминен кийин белгилүү болот. Бирок эң аз сумма каражат сунуш кылган ишкананын мүмкүнчүлүгү башкалардан жогору болот. Транспорт жана жолдор министрлиги Чүй облусундагы айланма жолго акы төлөөнү сунуштады. Бул тууралуу ведомство билдирди. Маалыматка караганда, акы алынуучу жолдор тууралуу мыйзамга тиешелүү түзөтүүлөрдү киргизүү жөнүндө мамлекеттик органдар менен сүйлөшүү жүргөн. Макулдашуу өкмөттүн аппаратынын кароосуна жиберилгендиги белгилүү болду. Пилоттук негиздеги долбоор катары Транспорт жана жолдор министрлиги Бишкектин 73 чакырым узундуктагы айланма жолун акы төлөөгө өткөрүүнү сунуштаган. Нарын шаарында ата-энелер жана балдар үчүн ресурстук борбор ачылды. Борбор Эсенгул Ибраев атындагы Нарын райондук китепканасынын базасында ачылды. Борбордун максаты билим берүү системасын колдоо менен кенже курактагы балдардын китеп окуусун жакшыртуу. Балдар жана ата-энелер эрте өнүгүү үчүн окуу китептерин, окуу материалдарын жана новатордук технологияларды алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул өз кезегинде китеп окуу аркылуу балдардын билим процессине ата-энелердин активдүү катышуусу менен үй бүлөдөгү алакаларды бекемдөөгө жана жаш балдардын өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизет. Чүй облусунун Сокулук районунун Орок айылындагы орто мектепте жана Бишкек шаарындагы номер 12 мектеп гимназиясында коррупцияга каршы күрөш боюнча бирдиктүү депозиттик эсептин каражаттарынын эсебинен жаңы корпустар курулат. Бүгүн өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен аталган мектептерде жаңы корпустарды курууга капсула салуу аземи өттү. Иш-чарага жергиликтүү тургундар, мугалимдер, куруучулар катышты. Өлкө башчысы дагы бир жолу коррупцияны түп орду менен жок кылуу мамлекеттин негизги максаты экендигин белгиледи. Сооронбай Жээнбеков келечекте ушул мектептердин бүтүрүүчүлөрү өлкөнүн өнүгүүсүнө зор салымын кошчу татыктуу жарандар болооруна тилектештигин билдирди. Учурда Сокулук районунун Орок айылында сабактар 3 мөөнөттө өтүүдө. Кошумча корпустун курулушуна муктаждык чоң. 2 кабаттуу кошумча курулуш корпусу мектептин кубаттуулугун 500 окуучу орунга чейин жогорулатат. Бишкек шаарынын номер 12 мектеп гимназиясы дагы окуу имаратын кеңейтүүгө абдан муктаж. Жалпы билим берүүчү мекеменин 3 кабаттуу корпусу 385 орунга ылайыкталат. Курулуш иштерин 2020-жылы бүтүрүү пландалууда. Эске сала кетсек, коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында түшкөн каражаттар үчүн бирдиктүү депозиттик эсеп өткөн жылдын июнь айында ачылган. Агылта мектеп болсун, мына чогуу баштадык. Абдан керек мектеп. Кирип мектепти аябай көргөзө эле. Подвалга чейин түшүп, андан подвалга түшүп, балдарды аба жетпей турганын көрүп, мен абдан мындай кайгырып чыктым эле ошол жерде. Салбасак болбойт экен деп, мына убакытча бүгүн чыктым баштадык. Буюрса, менин көзөмөлүмдө болот бул мектептер. Ушул мектептен эми элге журтка кызмат кылган, ак эмгек кылган бул кыздарсын. Сиңиз Тилош Айтматтай адамдарсын ушул жерден. Ошбек Актазаров агабыздай батылдасын ел батырлары. Эмгектин батылдасын бул жерден. Сиздерде жакшы мугалим, врачтар,
жакшы ыймандуу балдар чыксын. Селекциянын тургундары өтө бир ишенич менен кабыл алып калдык. Мына 4 эле күн болду башталганына. 4 күндүн ичинде ушундай бир огромный курулуш башталыптыр. Сизге рахмат. Мына сиздин өзүңүздүн көзөмөлүңүздө экен. Кудай буйрса, тез арада сапаттуу өтөт деген үмүтүбүз бар. Биздин балдарыбыз дагы Татынакай кең школдо окуйт деген үмүттөр бар.